Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin wa ala alihi ve sahbihi ajma'in. İlim Bulağı YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Tajwid menen Kur'an'da öğrenöz online kursunun 20. sabagı. 18. 19. sabagыбызda sizler menen tajdid temasyny ötkönbüz. Tajdid je başkaça aytkanda şadda. Şadda şı belgisi siyahtı kırgız tilindegi. Tamganın üstüne ardayım areke menen gelүүчү bir belgi katары bilinet. Бұл belgi эки tamganı biriktirip bir жазылуусуна жана bir окулуусуна жардам берет. Албетте мында эки тамга бар экенин белгилөө үчүн басым жасап окуу керек. Мына ошондо таштид туура коюлган, туура окулган болуп эсептелет. Анда эмесе сиздер менен бир аз татаалдашкан мисалдарды окуп, кайрадан сабагыбызды бекемдейбиз. Бисмиллахир-рахманир-рахим. İyyâke İyyâke İnneke İnneke Lirabbike 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 Fasalli Fasalli Ya ayyuha Ya ayyuha Annahum Annahum Yamudduhum Yamudduhum Cehennamu 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 Tabbat 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 Tammat 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 Allazina Allazina Allati Allati Nusabbihu Nusabbihu Nuqaddisu Nuqaddisu Yukazzibu 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 Yubashshiru 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 Inna Inna Kunna Kunna Minna Minna Nazzalna 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 Tawwabu 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 Yudillu 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 Yukazzibuna 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 Yazunnuna Yazunnuna Yumitu Yumitu
Yumitu. Yuhyi. 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 La'allakum. 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 Tattaquna. 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 Куран үйрөнүү жолунда сиздер менен 20 кадам таштап койдук. Мындан ары буюрса, Куранга түшүү жолунда аз эле кадамыбыз калды. Бир канча темабыз калды. Бир канча темадан соң Куранга түшүп, Куран сүрөлөрүн, майда сүрөлөрдөн баштап окуп баштайбыз. Дуаларды, сүрөлөрдү, ошондой эле тажвид сабактарын окуйбуз. Сиздерге айтарым, темаларыбыз YouTube каналында бар. Ар бир теманы кайрадан 3 жолудан эч болбоду дегенде кайрадан окуп чыгыңыздар, угуп чыгыңыздар, кайталап чыгыңыздар. Анткени Куранга түшүү жолунда көпчүлүгү шашып Куранга түшүп алат, бат элечи. Андан Куранга түшкөн соң алифбе китебин жакшы окубаган окуучу өтө көп кыйналат. Анткени темаларды жакшы түшүнгөнү менен мисалдарды көз жана негизи сөз катары практикалык негизде жакшы билбегендиктен, жакшы үйрөнбөгөндүктөн аябай кыйналат. Мына ошондуктан мына ушул мисалдарды, көзүңүздөргө көрүнүп турган ошол сүрөттөрдөгү, видеодогу мисалдарды 10 жолудан, 15 жолудан жакшылап кайталап, алифбе китебин мыкты деңгээлде аяктасаңыздар эгер, Куранга түшкөндөн кийин аябай жеңил болот сиздерге. Бат эле мыкты деңгээлде өздөштүрүп кетүү мүмкүнчүлүгү берилет. Ал эми шашып, бат окуганга шашкан адамдар көп убакыт бою Куранды окууда өтө кыйналат, өтө ката окуйт. Ошондуктан сиздерге сунушум, өтүлгөн темаларды кайрадан кайталаңыздар, кайра көрүңүздөр, шашпаңыздар. Эгер сабак узундук кылып аткан болсо, скоростьты бир аз көбөйтүп, азайтып алсаңыздар болот. YouTube каналда ошол мүмкүнчүлүк бар, видеону көрүүдө. Мына ошону пайдаланып, каалаганча тез, каалаганча жай кылып, анан өзүңүздөргө ыңгайлуу кылып окусаңыздар болот. Бизден баарыбыз билебиз, Куранды аябай кооз окуган аалымдарыбыз, хафыздарыбыз бар. Кыраатка салып укмуш, жагымдуу укмуш, уккулуктуу окушат. Алардын окуганын укканда жаңы үйрөнүп жаткандардын алгачкы жасаган катасы узартуу белгилерди кошумча узартып салуу катасы жана таштит белгисин жалгыз гана кылып окуу катасы бар. Мына ошол каталарды жасабаганга аракет кылабыз. Алгач биз жасаган видеону угуп, андан соң өзүңүздөр дагы кааласаңыздар WhatsApp аркылуу, диктофон аркылуу запись кылып үнүңүздөрдү кайрадан угуп салыштырып көрсөңүздөр болот. Мүмкүнчүлүк бар ошондой. Ошондо ката же туура окуп жатканыңыздарды айырмалоо мүмкүнчүлүгү бар. Мисалы кандай кылып окушат? Таттакуна. Бул жерде ку бир эле алиф өлчөмүндө узартылган. Ал эми жаңы үйрөнүп жаткандардын көпчүлүгүнүн катасы таттакуна. Кыраатка салам деген ой менен болобу, же алардыга окшоштургусу келеби, ушундай сыяктуу өтө көп каталарды жолуктурабыз. Мына ошондуктан ушул катага жол бербейбиз. Анан та тамгасында таштит белгиси турат. Муну да көздөн качырбайбыз. Тата эмес, тата. Ар бир таштит коюлган тамганы 2 тамга экенин билдирип, басым жасап окуйбуз. Мисалы, ияка. Ияка деп айткан да туура эмес. Ияка деп айткан да туура эмес. Ияка деп айткан дагы өтө ката болуп эсептелет. Мына ошондуктан жаңы үйрөнчүктөргө айтарым, өтө берилип, өтө кыраатка салам деп азыртан баштоонун кажети жок. Кыраатка качан түшөсүздөр? Кыраат деген эмне? Ал жөнүндө дагы алдыңкы сабактарды өтөбүз, бирок кыраат негизи тажвид менен туура окулганда кооз үн чыгат, кооз окулат Куран. Ал эми биз тажвидти билбей,
жаңы эле үйрөнүп жаткан учурда мисалдарга карап эле узартуу белгини үйрөндүк деп эле узартып салуу бул өтө туура эмес. Андыктан мүмкүн болсо мисалдарды жакшылап кунт коюп угуп кайталайбыз. Ал эми жаңыдан үйрөнүп келе жаткан ар бириңиздерге айткым келет. Бул жол өтө татаал жол эмес, болгону эрежелерди туура үйрөнүп, ошол нерселерди туура пайдалансаңыздар, оңой эле басып өтүү мүмкүнчүлүгү бар жол болуп эсептелет. Андыктан сиздерден бир гана сабакка кунт коюп угуу жана кайталоо, анын үстүнөн машыгуу гана талап кылынат. Мына ошонун аягында Куранга жакшылап өтүп, Куранды колуңуздарга алып кеңири окуй алуу мүмкүнчүлүгү бар. Узун мисалдарды көргөндө мен окуй албайм деп көзүбүздү коркутпай, өзүбүздү коркутпай, албетте сөзсүз түрдө кадам таштап көрүшүбүз керек. Дагы да алдыга жылууга аракет кылышыбыз керек. Сиздерге илим алуу жолунда чын жүрөктөн Аллахтан сурап дуа кылабыз. Илимиңиздер жеңил жол менен артып, көбөйүп, Аллахтын ыраазылыгына жетүүдө жакшы бир баскыч болсун деген үмүт менен дуа кылабыз. Аллахым сиздерден ыраазы болсун убакыт бөлүп көргөнүңүздөр үчүн. Сиздер үчүн сабагыбыз пайдалуу болуп жатат деген үмүттөбүз. Анда эмесе сабагыбызды ушуну менен аяктайбыз. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.